Бүгүнкү күнү кыргыз элинин саны 6 миллионго жетип олтурат. Ал эми 2017-жылдын жыйынтыгы менен кыргыз мигранттарынын саны 710 миңге жеткен. Бул кыргыз мигранттардын көпчүлүгү Россия Федерациясында эмгектенип келет. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду менен биргеликте кол сунуп жардамын берген жарандарыбыздын көпчүлүгү дал ушул мигранттар эсептелинет. Бүгүнкү күндө бекер кийим дүкөнүбүзгө Россия Федерациясынын Сургут шаарында эмгектенип келген кыргыз жарандары өз салымдарын кошуп келүүдө. Бүгүнкү келген товарлар Сургут шаарынын Кытай базарында иштеген мекендештерибиз чогултуп берди. Мектеп кийимдерин Сургут шаарындагы мекендештерибиз чогултуп берди, базарда иштеген. Жеке ишкерлер мага аманат кылып тапшырды, ушу Азамат байгеге кайрымдуулук фондко жеткизип бериңиздер. Эми максат үлгү болсун. Мекендештерибизге үлгү болсун. Россияда жашаган, алыс башка мамлекетте жашаган мекендештерге үлгү болсун. Мына көрүп, бир кишини көрүп, экинчи киши да кээ бирлер маалымат жок. Кимге алып барыш керек, каяка алып барыш керек, маалымат жок. Ошо маалымат интернет аркылуу көрүп, үлгү болсун. Башка мекендештерибиз да кошулсун. Азыркы учурда бул Сургут шаарында 4 миңге жакын кыргыз эли жашап келет. Чет жакта иштеп, мекенин кадырын түшүнгөн бир туугандар ар дайым биз менен биргеликте сооп табуу жолунда бирге сапарлаш болууда. Кубандырганы Сургут шаарындагы кыргыздар ынтымакка келип, диаспора түзүп жана кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна колдоо көрсөткөнү. Бул жолкусу Сургут шаарындагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Кубанычбек Айдаров өзү келип, мигрант мекендештерден чогулган аманатты тапшырды. Бир канча ушул биздин мекендештерге жолусун ушу Кыргызстанда жашап аткан бир туугандарыбызга жардам берип келгендиги боюнча бизде маалыматтар бар болчу. Өзгөчө ошол жанагы үйгө муктаж болгон бир туугандарыбызга үй салып берип аткандыгын социалдык тармактардан көрүп биз аябай ушундай бир ичибиз жылып, чыл көңүлдөн мындай бир өзүбүздүн ичибизден ыраазычылык айтканбыз да. Кудай буйруп насип кылган болсо, буйруган болсо биз дагы ошол кайрымдуулук бол коомдук уй менен иш алып барсакпы. Азамат Байматов деп атын угуп жүрчүбүз. Бир убакыттар мына бир жылдай чукулдап калды. Андан биз байланышка чыгып Азамат Байматовго биз дагы Сургуттагы бир жүрөгү өйгөн кандай десем, бизден бир оорук жан агабыз бар болчу. Биздин мекендешибиз. Ошол кишинин эки бөйрөгү иштебей калып, ага жардам керек болуп калды. Ошондо биз ойлонуп, ар ойлонуп, бери ойлонуп отуруп, ага чейин деле биз кайрымдуу фондуга кайрылып, биз кандай кол кабыш кыла алабыз силерге, биздин кандай жардамыбыз керек деп биз кайрылганыбызда, ошондо бизге ошол кайрымдуу бол коомунан бизге ушундай сунуштар түштү. Азамат Байматовдон сиздер эмнеден кандай мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо биз даярбыз сиздердин берген жардамыңыздарды алып, биз муктаж үй бүлөлөргө бергенге, ошо бардыгыбызды сооп иштегенге аракет кылабыз деген өзүнүн чакырыктарын айтты. Биз анан ошол биздин активисттер, жаштар комитети, айылдар комитети, жалпы ошо Сургуттагы жалпы кантымандык аймагында жашап аткан биздин кыргызстандык мекендештерибиз биз кайдыгер калбастан ошо уюштуруш иштерин баштап, биз бир жыл мурун бир катар кийим кечелерди бул жака Кыргызстанга ошол кайрымдуу коомдук фондко жөнөтүп келгенбиз. Андан кийин биздин атайын чакыруубуз менен Азамат Байматов бизге Сургут шаарына барып келди. Мындайча айтканда биздин диаспора менен, биздин мекендештер менен бүгүнкү күндө аябай тыгыз иш болуп жатат. Мына бүгүн да биз ошол биздин мекендештердин топтогон кийим кечелеrini алып келдик. Жыл башынан бери, жолсун тургуздан бери биз көптөгөн кийим кечелерди жөнөткөнгө аракет жасадык. Эми биздин бүгүнкү күндө биздин Сургут шаары, Сургут району боюнча 4 миңге жакын, жолсун 4 миңден ашуу биздин мекендештерибиз эмгектенишет. Албетте ар кандай иш-чаралар болот бизде, коомдук, маданий жана спорттук маарекелер болот, оюн зоолуктар болот. Ошого дагы кайрымдуулук акциялар өтүп турат. Ага дагы биздин ошол
биздеги сургуттагы эмгектен иштеп аткан мекендештерибиз аябай активдүү катышат. Муну баса белгилеп айтып коюшум керек. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен бардыгына терең ыраазычылык билдиргим келет. Ошол бизден өздөрү кыйналып иштеп жатса дагы ошол мекеним деп жүрөктөрү согуп, ушу ала тообузда ушундай кыйналып аткан биздин боодошторго жардамыбыз деп алар өздөрүнүн колуна дайыма сунуп келет да. Кудайга шүгүр, жаштарыбыз, жаштар комитетибиз, активисттерибиз, кыздарыбыз жакшынакай болуп бардыгы ынтымакта иш алып барабыз. Ошол Авазбек Халманбетов, Калысбек Жумабаев, Нурланбек Өмүрбеков, жана бизде ушундай бир таксисттер бар, өздөрүнчө тайпаларда биригишип ушундай бир жашыктарда. Албетте Кубанычбек Сайдуллаев жана ошого окшогон көптөгөн биздин мыкты жигиттерибиз бар, аракетчил. Ошо биздин Элдияр деген жигитибиз бар, ошол өзү микрокредиттик компанияда иштейт. Ошондой эле кыздарыбыз, жана айтып кетпедимби, Калипа Султанбаева, Назархан Шакеева, Мадина, Гүлзина эжекелер, көп биздин жакшынакай мыкты кыздарыбыз, балдарыбыз, жигиттерибиз бүгүн иштеп бизге ушул диаспорага жардам берип келаткан үчүн албетте аларга жалпы эле ошол Сургут районунда жашап аткан менин мекендештериме, ушу бир туугандарыма терең ыраазычылык билдирет болчумун. Андан тышкары Сургут шаарындагы мекендештерибиз Ат башы районунун тургуну Малика Мухамбетжан кызыгына жардам берүү үчүн акча каражаттарын чогултушкан. Малика туурасында 4 күн мурун ошо YouTube'дан ушундай бир кайрылуу жасаткан экен, жөнөткөн экен. Ошол кайрымдуу бол элдик коомдук фонд аркылуу жарыяланып, YouTube'га жана социалдык тармактарга ошого биринчилерден болуп чет мамлекеттен, болсо Россия тараптан биринчилерден болуп биздин ошо Сургут шаарыбыз кандайча айтканда колдоо көрсөтүп, ошол биздин активисттерибиз Авазбек Халманбетов демилге көтөрдү. Мен бул жакта иш сапары менен жүргөн болсомун. Мен бат эле колдоо көрсөтүп, жалпы элге кайрылдым. Келиңиздер, колдон келишинче жардам берели деп. Ошол 2 күндө мына кечээ күнү ошол 42.700 рубль акча которуп жөнөтүштү кечинде. Мына бүгүн ошону биз ошол адресатка, ошол муктаж болгон ошол Маликага бүгүн ошол өз колубуз менен ошол кайрымдуу бол элдик коомдун башчысы Азамат Баймат менен чогуу тапшырып, ошол кичине да болсо ошо бизден Сургуттуктардан болгон жардам, кичине да болсо Сургуттардан болгон биздин ошо мээримибиз кандайдыр бир ошол Маликанын оңолуп кетүүсүнө, жакшы болуп биз катары, эл катары батышып кетүүсүнө биздин да кичине салымыбыз кошулса деген ниетте, үмүттө бүгүн ошо келип отурган учурубуз. Малика Мухамбетжан кызы 2 баласын багуу үчүн иштеп жүрүп, белгисиз ооруга чалдыгып, 2 колу жана 2 буту иштебей калган. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун демилгеси менен Сургут шаарындагы мигрант мекендештеринин келген аманаттар дарегине жетмекчи. Кечээ 2 күн мурда Азамат Байматов видеоролик тартып, Бишкекте Малика деген карындашыбыз аябай оор акыбалда экен. Ошол Маликаны биз видеодон көрүп, карап чыдап тура албадык. Анын дароо уколдоруна акча керек экен. Ошо акчаларды элге демилге коюп, ушундай кылып жардам берсе кандай болот деп десек, ушу Сургуттун кыргыз эли макул болуп баары бир добуштан колдоп беришти. Анан өзүбүздүн ушу WhatsApp группалар аркылуу кабар берип, Сбербанк карта аркылуу өзүбүздүн шотторду жөнөтүп, 2 күнүн ичинде минтип кыргыз элин карап турбастан 41.700 рубль акчаны мынакей бүгүнкү күндө Азамат Байматовдун шотуна котордук. Алыстан туруп жакындан жардам көрсөтүп келген кыргыз жарандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби кандай иш болбосун, биринчилерден болуп кыргыз мигранттары колун сунуп, жардамын көрсөтүп келет. Ушул биз көрүп жаткан күндү ата-бабаларыбыз кандай кыйын күндөрдөн сактап, бизге аманат кылып жеткизген. Ал эми биздин милдет ушул аманатты кийинки муундарга жеткизүү керек. Бул жалган дүйнөдө кыргыз эли бири-бирине жөлөк таяк болуп жүрүшүбүз керек деген биз эмес, ата-бабаларыбыз айтып кеткен. Мына бизде бүгүнкү күндө кайрымдуу бол, коомдук кайрымдуулук фонду негизделип, мына ушул негизги максаттар ушул бирибизге бирибиздин пайдабыз тийип, бир кубаныч тартуулап калсак экен деген ниетте ушул негизделген. Ушул негизделгенде Кудай буйрса көптөгөн жакшы иштерге себепкер болгондугубузга кубанычтабыз. Бирок ушул жасап аткан иштерибиздин баары бир адамдын колунан келе турган иш эмес экен. Ушул алып чыгып бир демилгени, ушундай
кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бири бирин таштаган эмес деген чакырыктарды жасап коомчулукка бир жакшы бир жаңылык менен бөлүшкүбүз келет. Бирок ушул кылып аткан иштерибизге дем күч берип, демилгебизге туш тараптан колдоо көрсөтүп келген мекендештерибиздин катарында мына Кубаныч байкебиз баш болуп, ошол Сургут шаарындагы бардык мекендештер биздин ар бир ушул жасап аткан ишибизге салым өтө чоң экендиги биз Кудай алдында ушунчалык ыраазычылык билдиребиз. Анткени себеби биз мындай иштерди көрсөтпөй деле кылып кое берсек болот, айтпай деле кылып кое берсек болот. Ал нерсеге деле биздин акылыбыз жетет. Бирок буну бир айтып, байкелерибизди же бир кимдир бирөөнү ошол жактан жөнөткөн адамдарды мактап алардын даражасын көтөрүү эмес. Биздин максатыбыз аларды бир реклама кылуу да эмес. Болгону гана ниетибиз, үмүтүбүз мына ушул байкем өзү баш болуп, ушул карапайым элдин ушунчалык көз жашын көрүп карап турбастан ошол жактан ушул жакка келип биздин катарыбызда чогуу катарлаш, сооп табуу жолунда сапарлаш болгондугуна биз терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай ага ини катары акылдашып, бизге жакшы кебин айтып, жол көрсөтүп тургандыгы биз үчүн чоң салым. Ошон үчүн Кубаныч байке, Аллах сиздерден ыраазы болгон болсун. Мактоолор бир гана жаратканга таандык болгону биз бирибизге бирибиз адамдар ыраазычылык сөзүбүз менен экен, жасаган ишибиз менен. Ушул мынакей Расул байке баш болуп, мына ушул канча мына азыр 6-чы жолку келген кийимдер бул. Дагы да келечекте көп жакшы иштерде бирге болобуз деген ниеттерибиз да бекем. Анан ошол жактагы мекендештер, ушул Сургут шаарындагы кимде ким салымын кошкон болсо, кимде ким ушул кайдыгер карабай ушул колдоо көрсөтүп аткан мекендештердин баарына Аллах ыраазы болсун. Кудай буйрса, бул кылган ишибиз жөн гана үлгү катарында. Ушул канча жол арытып, жол азабы көр азабы деп коет. Анан Расул байкем дагы ушул ар бир ушул жолду сооп үчүн бир тиын акысын албастан, Алла ыраазылыгы үчүн ошо акысын төлөй турган акчагандан көрө бир жетимдин курсагын тойгузгула азамат. Бир жесиренени барып сүйүнтүп койгула. Ошо мага бере турган акча, ошо мен ошого кубанычтамын деп, мына ушул бир сунуштарды айтат. Мен эми муну айтып атканымдын да себеби ушулдай эле көрүнүштөр бизде көп болсо экен. Деги эле көп болсо экен, башка жактагы да мекендештерибизди дагы чакырык кылабыз, ушундай ынтымак деги эле көп болсун. Кудай буйрса, анан ошонун катарында Райхан эжекем, ушул Кудай буйрса баарыбыз бир сапардабыз. Анан ушул коомго, элге, кыргыз элге ыраазычылык билдирем. Анан ушундай ынтымагыбыз, биримдигибиз бекем болсун, көп-көп жакшылыктарга себепкер болуп, мекенибиз өнүп өскөн өлкөнүн катарында болойлу. Ушул жерден келип канчалаган бир туугандарыбыз келип сүйүнүч кубанычы менен бата тилегин айтып атат. Кубаныч байке, баарыбызга кабыл болгон болот. Алла ыраазы болсун. Эми сиздер бүгүн келип отурган ушул биздин жакшынакай имаратыбызга бул өзүнчө бир чоң майрам болуп атат. Мен көргүм келген, колуңуздарды кармап, ыраазычылыгымды билдиргим келген. Анткени мына Азамат ушул жакшынакай кайрымдуу бол фондусу менен көпүрө болуп берип атат. Сиздердей мыкты угул кыздарга ушу кол сунуп, канча деген элдер келип ушул жерден мына бизде жакында эле курман айт болду. Ошондо бир уй 4 койдун эти таратылып, андан сырткары дагы майы, эсмелери менен таратылды. Мен ошо азыр көзүмдө бир ата калды да, элесимде. Этти кармап алып жыттап, 1 жыл болду ушу эттин жытын жыттай элегиме дегенде мен чыдабай ыйлагым келип үйгө кирип кеттим да. Бул эмне жөнүндө айтат? Биз канча адамдарга кубаныч тартуулап атасыздар. Бүт ошо башка жакта азыр Сүргүттө мына сиздер келип атасыздар. Бүт биздин мекендештер алтындар, рахмат сиздерге. Өзүңүздөр канча кыйналсаңыздар дагы ошол колубуздан келишинче Кыргызстандагы жарандарыбызга жардам берели деп аябай көп чоң зор иштерди кылып атасыздар. Алла эми ден соолук берсин. Мындан азыр Азамат иним айтып аткандай ынтымакка келип ушул буюрса колубуздан канча келсе ошончолук жакынчылыкты жок кылганга аракет кылышыбыз керек. Бул дагы биздин өздүн мамлекетибизге кошкон кичинекей салымыбыз болот. Ошон үчүн азыр мисалга Азамат кылып аткан ишке мен да аралашып атканым мен үчүн аябай таттуу сезим да. Бул нерсени сөз менен жеткизе албайсың. Бул кайрымдуулук. Негизи эле ушул азыр кылып аткан иш-чаранын баары аябай бир эч бир акчага, эч бир майнага сатып ала албай турган бир сезим да. Ушундай сезим менен алга кете берели. Колубуздан келишинче дагы мындан дагы бекемдеп, мындан дагы биз көбөйүп, сиздерде эр-азаматтарды дагы көбүрөөк чогултуп, көбүрөөк чоң иштерди кылганга аракет кылалы. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду
карыялардын сөзүн капка салып, орто муундун жана жаштардын деми менен иштеп келет. Көп түкүрсө көл болот деген сөз бар элибизде. Кел бир тууган, баарыбыз кол сунуп бирге бололу.